Назарыңыздарда Кабар маалымат программасынын дүйшөмбү күнкү чыгарылышы эфирде. Саламатсыздарбы? Алгач негизги окуялардан кыскача. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2-3 мартта Казакстан Республикасына мамлекеттик иш сапары менен барат. Күздө парламенттик шайлоо өтөт. Ал эми жергиликтүү кеңешке ат салышкан партиялар аныкталды. Алар учурда убадаларын тизмектеп жатат. УКМК өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдраимовго таандык партия жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышып жатканын сындады. Уруусу күч болсо ээсин доого жыгат, же болбосо жемкорлордун желдеттери митинг өткөрүүнү баштады. Мен коррупционерімді мойнына алгандан кийин дагы артынан элдер чыгып жатканы биздеги элдин ушу моралдык мыравалык акыбалынан кабар берет да бул. Коронавирустан 2 адам каза болду. Илдеттагы 22 кишиден жаңы табылды. Коронавирус жуктургандардын саны аймактар боюнча алганда Бишкек шаары 1-орунда турат. Чүй менен Жалал-Абад облусунда да бир топ адамдан оор аныкталган. Мындан улам өлкөдө санитардык талаптар аткарылбай, илдеттин таралуусу күч алууда. Бир сутка ичинде өлкөдө COVID-19 илдетинен 2 адам каза тапты. Каза болгондордун экөөсү тең Бишкек шаарында катталды. Кыргызстанда коронавирустан жалпы 1466 бейтап көз жумса, анын 1004 коронавирус чакырган пневмониядан каза тапкан. Дарыгерлер учурда балдар арасында дайыма кездешүүчү пневмония күч алып жатканын айтат. Ооруканадан дарыланып чыккандарды 1 январь айында 386 бала дарыланып чыкса, алардан бир 87 ушундай пневмония менен чыкты. Калгандары обычный эле баягы оорулар. Мынанча өтүп кетти дегенден алысмын, бардыгына жардам берип, азыр обстановка бизде шаарда туруктуу десек болот. Учурда Ош шаарында эпидемиологиялык абал туруктуу. Илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү улуу муундагылар болуп жатат. Мындан улам дарыгерлер санитардык эрежелерди сактоого чакырат. Анализга кылсак, 10 күндөн бери COVID-19 лаборатория аркылуу тастыкталган пока чыга элек. Эми март айында биз вспышка болот, дагы оорулардын саны көбөйөт деп ошого даярданып турабыз. Вирустун жаңы штамдары башка өлкөлөргө тарап жатканы Кыргызстанга да кооптулук жаратат. Бирок ушул учурга чейин саламаттык сактоо министрлиги жаңы алгоритмдерди иштеп чыга элек. Жарандарга аралыкты сактоо беткап режимин гана эскерткен менен министрлик жарандарга алгылыктуу талапты кое элек. Азыр кайсыл больница барба, же областной, же городской, кирсең ичип каша. Ошол кашаны калыбына келтирип турган адамдар кимдер болду? Ошол жердеги ишчилер, врачтар. Өз нерселерин айтып, пландарын. Мондай кылайлы, элдер келгиле десе, эл деле айбан эмес да. Өздөн эле айыгып атабыз го баарыбыз эле. Без медицина эле. Ооруп айыктык, кайры ооруп айыктык, коронавирус мурундардан сезбей калдык. Өзүбүз эле болуп атабыз го. Мейли, канча неме болсо өздөрү билсин, энди бу ягын жакшы иштеп берсин, эл журтка карасын да. Министрге доого койгон болбойт. Бирок ар ким саламаттыгы өзүндө. Ошон үчүн бардыгы өзү тагыш керек. Ал эми район шаарлардын жетекчилери күн алыс рейд өткөрүү менен чектелип жатат. Бир күн беткап режимин эскерткени менен жарандар талаптарды дароо эстен чыгарып, ден соолугуна кайдыгер. Учурда мектеп жана бала бакчаларда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Илдеттин 3-чү толкунуна карата стационарлар даярдалып жатканын кошумчалады. Biz ал жерде күндө эми бардыгын усиленный режимге бардын күндө чыгара албайбыз да. Биздин маптардагы комиссиялар аркылуу түшүндүрмө иштери жүрүлөт. Андан кийин ошо биздин мектептердеги, садиктердеги ошо жетекчилер аркылуу бул түшүндүрмө ата-энелерине бардыгына түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп атат. Кыргызстанда өзгөчө кырдаал алынган жок. Биз ошо кырдаал алганга чейин биз муну ар дайым муну убактысы менен жасап турабыз. Өткөн жылы март айынын башында илдеттен кооптонуп саламаттык сактоо министрлигинин аракетин гана карап калышкан. Абал коркунучтуу эмес деген маалыматтан көп өтпөй Сузак районунун жарандарынан коронавирус аныкталып, элди чочуткан болчу. Ага ылайык кооптулук күчөп, аймактарда, шаарларда блокпосттор коюлган. Илдеттин таралуусуна 1 жыл болсо да Кыргызстан вирустан арыла элек. Андыктан саламаттык сактоо министрлиги жаңыртылган алгоритмди иштеп чыгуу зарылдыгы жаралууда. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.
Президент Садыр Жапаров 2-3 мартта Казакстан Республикасына мамлекеттик иш сапары менен барат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев билдирди. Казакстан менен кызматташтыгыбыз жогорку деңгээлде жана иш жүзүндө бардык чөйрөлөрдө эки жана көп тараптуу өз ара кызматташуунун оң динамикасы бар. Биз Казакстан Республикасы менен стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштык мамилелерди мындан ары чыңдоо максатын көздөйбүз деп берилди Дастан Дүйшекеев. Алдыдагы иш сапардын алкагында мамлекет башчысы Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле өз ара байланыштардын мындан аркы келечегин талкуулайт. Сапардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев, парламенттин мажлисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин жана премьер-министр Аскар Мамин менен жолугушат. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевке мыйзамсыз байыды деп иш козгоду. Бул тууралуу атайын органдын маалымат кызматы кабарлады. Белгилүү болгондой, ал жогорку кеңештин депутаты болуп турган учурда мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен туугандык байланыштарын колдонуп, мамлекеттик башкарууга активдүү катышкан. Муну менен катар ал жеке менчек структуралардын кызыкчылыгын коргогону айтылды. УКМК тергөөгө юридикалык баа берүү үчүн эл өкүлүнүн бардык мүлк жана каржы активдери аныкталып жатканын кошумчалады. Беле кетсек, Алиарбек Абжалиев мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, уулу Жээнбековдун кызына үйлөнгөн. Билайн соода маркасы менен таанылган Sky Mobile компаниясы мамлекетке келтирген зыяндын 112,1 миллион сомун бюджетке кайтарды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматта аталган компания салык төлөөдөн качканы аныкталып, 2019 жылдын ноябрында Жаза кодексинин 232 беренесинин 2 бөлүгү менен сотко чейинки өндүрүш ачылган. Мунун алкагында Finpol Sky Mobile жоопкерчилиги чектелген компаниясына текшерүү жүргүзүп, натыйжада компания кирешесин жашырып, өзгөчө эри суммадагы салык төлөй койгонун ачыкка чыгарган. Үстүбүздөгү жылдын 11 февралында тергөөнүн жүрүшүндө аталган компания мамлекеттик бюджетке келтирген 112 миллион 103 миң 243 сомдук зыяндын ордун толтурду деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта Finpol тарабынан экономикалык коопсуздукту камсыздоо жана зыяндын ордун толтуруу боюнча иштер улантылып жатат. Ош шаарында өздөрүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тааныштырып, ишкерди коркутуп, акча талап кылган эки шектүү кармалды. 27 февраль күнү УКМК Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтордун ишин аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иш чаралардын алкагында $1000 пара алып жаткан жеринен КМШ өлкөнүн жараны 1970 жылы туулган жана 1986 жылы туулган кыргыз жаранын кармалды. Кармалгандар өздөрүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары тааныштырып, жеке ишкерден $28 миң өлчөмүндө акча талап кылышкан. Учурда тергөө иштери уланууда. Коомчулукта Райым Матраимовду колдоо митингин уюштургандарга карата терс пикирлер айтылууда. Мыйзамсыз аракеттерге барганын өзү моюнга алып, мамлекетке 2 миллиард сом төлөп берген. Райым Матраимовдун жакындары кайра аны ак карга катары көрсөткүсү келип жатканы түшүнбөстүктөрдү жаратты. Муну айрымдар жазадан оңой кутулуунун амалы катары сыпаттап жатышат. Коррупцияга айыпталып жаткан бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жемкорлук схемасын түзгөнүн мойнуна алып 2 миллиард сом төлөп берген. 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин Матраимов экинчи жолу кармалган. Ал кылмыштуу кирешени адалдаштырууга байланыштуу айыпталып кармалган. Бирок ага карабай Ош шаарында аны колдогон митинг өткөнү коомчулукту таң калтырууда. Эгер Матраимов акча төлөп бербегенде ошончо адам чыкмак эмес деген пикирлер да бар. Ушундай айкөл жөнөкөй элекенбиз, баягы артынан анан аттен кылабыз да. Ошон үчүн мына тирүү алдыңыздарда Кыргыздын эң мыкты жигити өзүңүздөрдүн уулуңуздар турат. Ушуну бүгүн азыр колдоп алыңыздар. Душмандарга салып бербеңиздер. Эртең аттен кылып албайды. Кыргызстандыктар, өзгөчө оштуктар, арасуулуктар мындай жигит биркелет.
Матраимовдун минтип элди топтоп мыйзамсыз жол менен өзүнүн боштоондугун талап кылып жатканы калпыстык катары бааланууда. Аны чындап колдогондор өтө жакын адамдары жана туугандары. Айрымдары Матраимовдун акчасынын сыйкыры менен келсе, айрымдары жөн гана өтүп баратып кошулуп калгандар. Же тескерисинче Матраимовдун камалышын кубаттап келгендер болушу мүмкүн. Ошончо миңдеген адамдардын баягы өзүнүн коррупциялык иштерин мойнуна алып, мамлекеттин бюджетине 2 миллиард сомду төлөп, туура мен коррупционермин деп мойнуна алгандан кийин дагы артынан элдер чыгып жатканы биздеги элдин ушу моралдык нравалык акыбалынан кабар берет да. Бул акты ак, караны кара деп баалай алабызбы же жокпу? Ууруну ууру, кескини кески, чынды чын, калпты калп, абирди киши деп баалай алабызбы же жокпу? Матраим өзү айтыш керек. Мен ушинтип күнөөмдү мойнума алгандыгым чын болчу, митинг оюштургандын ордуна. Эми адилеттүү чечимди күтөлү деп тынчытыш керек да. Макул, Бишкек алып келсин, 5 киши 5000 келди. Ошондо эмне болуп кетет? Башаламандык болот. Андан эч ким утпайт, эл утулат, жөнөкөй эл. Райымга полканын экинчи райымдын өзүнө тийип, өзү зыян болуп калышы мүмкүн. Бийликтин куруусун кандай кылмышкер болбосун баары бийликти жеңе албайт ал эч убакта. Муну ойлоп коюш керек да. Кыргызстанда бажы тармагы дегенде эле Матраимов жалгыз гана коррупционер катары кабылданбай, бажы системасында коррупцияны жайылткан Ташкул Герексизов, Муратбек Малабаев, Адамкул Жунусов өңдүү бир канча чиновниктер да жазадан куру калбаш керек деген пикирлер арбын. Райымдан кем эмес миллионерлер деле бар Кыргызстанда. Океанды кечеге ачып өткөндөр эле көрүнүп калып атат, Шадиевтер. Башка Шадиевтер деле бар. Түркияга, Анталияга барып көрсөңөр, баратканда ошол жерде биздин Кыргызстан үй салып алгыла, бирдеме салгыла деп, мурунку бийликтердин түрктүн убагында берген жерлерде заңгыраган особняктар салынып турат. Сиз экөөбүз барып ошака квартирага турганга шарт мүмкүнчүлүгү арзан жер айыр. Бирок аякта ошо заңгыраган тамдар кайсы акчага салынып атат. Эмиратта жалгыз эле ушул тиги Райымдын квартиралары бар экен. Матраимов бажы тармагында туруктуу коррупциялык схема түзүп, Кыргызстандан 700 миллион долларды четке чыгарып кетүүгө аралашкан деп шектелген. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого Райым Матраимовдун Мекеним Кыргызстан партиясы да катышып, элди акчага сатып алганы да ачыкка чыккан. Матраимовдун мындай мыйзамсыз кадамдарына чекит коюп, колу менен жасаган ишин мойну менен тартыш керек деп көпчүлүк талап кылууда. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек. Пандемия шартына карабастан Кыргызстанда бир жыл ичинде эле 880 митингдер катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин расмий маалыматында айтылат. Акыркы жылдары бул цифралар өсүп, демократия, жеке жарандык пикир деген сөздөргө жамынып, жасалма митингдер пайда боло баштады. Ар жекшемби сайын нааразылык акциясын өткөргөндөрдүн аракети да кескин сынга кабылууда. Коомчулукта митингдерди туура өткөрүү маданияты калыптана элек. Мындан улам өлкө экономикасына тийгизген терс таасирлери арбып жатат деген пикирлер айтылууда. Соттун адилеттүү болушун каалайбыз. Болду. Жетишет. Кыргызстанда жаз келген сайын активдешчү митингден улам. Ар жылы эми дагы митинг болобу деген күмөн ойлор көпчүлүктү түйшөлтөт. Бул жаз мезгилиде нааразычылык акциялардан кур эмес. Кече Ош шаарында мамлекеттик ири коррупционер катары таанылган Райым Матраимовдун тарапташтары боштондук деп кыйкырып чыкса, бүгүн Бишкекте депутат Кубанычбек Жумалиевдин 20га жакын тарапташтары чыккан. Жарандык пикир деген атты жамынып чыккан мындай кыйкырыктардын көбөйүшү саясий аң сезимдин жогорулаганы эмес, тескерисинче башаламандык же жасалма митинг деп баалагандар бар. Эми биздеги жарандык коомдагы жарыбаган болуп атпайбы? 5-6 биригип бир өкмөттүк эмес уюм түзүп алып, сырттан акчаны алып алып, же Кыргызстан ичиндеги байлар алыны финанслап, өзүнүн эмпоозу жарыялап алып, билген намазды окуп атат алар дагычы. Мыйзам боюнча ар бир жаран митинг нааразычылык акцияга чыгып, өз пикирин билдирүүгө укуктуу. Бирок анын өзүнүн тартиптери бар. Эксперттердин баамында тилекке каршы Кыргызстанда саясий күрөш маданияты калыптана элек. Экинчи, эл дагы жаман үйрөнүп алган. Мисалы бир мектептин директорун кызматтан алып койсоң да тууган уругу митингге чыгып алат. Неге муну алып койдуңар? Биздин баланы, биздин кызды.
кимдин карындаш уругу, тууган уругу көппү, куда сөөгү көп, ошолор барып кайра ордо отургузуп коет. Ошон үчүн бийлик алсыз болгон да, мисалы. Бийлик анын үстүнө биз мына 29 жылда эң баш эл болуп, демократиянын шырмасын жабынып алып, каалаган намазыбызды окуп, каалаган ишибизди жасадык да. Мындай болбош керек болчу да. Буга эң чоң күнөөлүү катары мен Абсамат Масалиевди, Аскар Акаевди айтам, ошолор бош болгон. Ошолор бош кармаган үчүн эл эшек жайлоого чыгып кетти. Жыйынтыгы мына болуп атат. Кошуна мамлекеттер бизден алдыганча алдыга кетип калды да. Же бир оюнчук машина чыгарбасак, күндө митинг, күндө пикет. Тыйындын экинчи тарабынан карасак, өлкөдө болгон акыркы бийлик алмашууда мурдагыдан айырмаланып мародерчулук, талап тоноо катталган жок. Деген менен баары бир бюджетке зыянын тийгизди. 2010 жылдагы митингден кийин Ак үйдү калыбына келтирүүгө 300 миллион сом коротулган болсо, октябрь окуяларында депутаттардын чөнтөгүнөн 9 миллион сом, бюджеттен 10 миллион сом коротулган. Кээ бир депутаттарды чакырып эле, өттөнгөн кабинетти сиз жасаңыз, сиз ушул жерде отуруңуз, сизде мүмкүнчүлүгүңүз бар деп эле ошондой бир мындай жолдорго бардык. Ашар системасын өткөндүрөсүздөр. Ашар деп айтсак да болот. Митингдер өлкө экономикасына дагы олуттуу таасирин тийгизет. Экономисттер инвесторлордун саны 2005 жылдан кийин солгундап кеткен деген пикирди бүгүнкү күнгө чейин айтып келишет. Мында экономисттер митинг бул ар бир жарандын укугу экенин, бирок анын маданиятын, эрежесин сактоо өлкө экономикасы үчүн эң зарыл экендигин эскертишет. Келе жаткан инвесторлор бизде ошол 2005-2010 жылдан кийин токтой баштады да. Инвесторлор мындай ойлонуп келе баштады. Чоң экономикалык баягы акча салууларды инвесторлор токтотуп койду да. Көп жактарда, анан көп тармактарда токтотуп. Анан келип атат, келбейт эмес, келип атат, бирок ал жерде мындай мамлекет, президент, өкмөт башчы, анан кийин ошол тармактык өкүлдөр, министрлер киришип тартып аткандар келип атат. Бир жагы, анан экинчи жагы жеке жактар келип атат да. Анан жалпылап алганда инвестициянын көлөмү бир аз азайды деп айтсак болот. Кыргызстанда майда митингдер 2010 жылдан кийин көбөйгөн. ИИМдин расмий маалыматы боюнча 2019 жылы 620 митинг катталса, былтыр пандемия шартына карабастан бир жыл ичинде 880 нааразычылык акциялары катталган. Карапайым калк арасында гана эмес, акыркы жылдары мамлекеттик ишканаларда коллективде жаңы жетекчиге каршы чыккан нааразычылык акциялары да көбөйө баштады. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош. Бишкек шаардык соту 1 мартта жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын өтүнүчүн карады. Аны үй камагына чыгаруу тууралуу арызды канааттандырган жок, камакта калтырды. Бул тууралуу адвокат Бактыбек Жумашев билдирди. Маалыматты шаардык соттон да ырасташты. Жумашев соттун чечими негизсиз экенин жана депутатты жактоо боюнча аракеттер улана турганын кошумчалады. Улуттук коопсуздук комитети Кубанычбек Жумалиевди 4 февралда кармаган. Ага коррупция боюнча айып тагылган. Бишкектин 1 райондук соту аны 2 айга 4 апрелге чейин камакка алган. Баш мыйзамдын жаңы долбооруна кайдыгер эмес саясатчылар өз пикирин билдирүүнү улантууда. Депутат Жанар Акаев президенттик башкаруунун баш аламандыгы 3 айда билинет деген санаркоосун жашырган эмес. Анын пикиринде президентке эбегейсиз артыкчылык берилип, бийликтин 3 бутагында тең салмактуулук сакталбай калган. Бирок Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү бул акыркы редакция эмес экендигин, анын тагдыры парламенттеги депутаттардын колунда экендигин айтышууда. Кенен кабарчыбыз Клара Кудайбергенова айтып берет. Баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына жарыяланган күндөн бери талаш пикирлер токтобой келет. Депутаттардын бири Жанар Акаев көз ачыктык кылып, 3 айдан кийин президенттик башкаруунун баш аламандыгын көрөсүңөр деген кооптонуусун айтып чыккан. Анын пикиринде президентке эбегейсиз бийлик ыйгарылып, бийликтин 3 бутагында тең салмактуулук сакталган эмес. Жөн гана ошол жогорку кеңешке анан ошол курултайда маалымат берет деп коюптур. Демек келеткен дагы сүйлөп туруп кетип калат. Эгерде жоопкерчиликти алам десе, парламентке келгенде биз ошол жерде суроо жооп кылышыбыз керек президент менен. Азыркы 120 дейбиз, 90 депутат болобу, баардыгы кошоматчы болбойт. Арасында жок дегенде 5-6 депутат чыгат, элдин сөзүн айтып, кемчилигин көзүнө сайып көргөзгөн. Жанар Акаевдин мындай пикирине элдин 80% кошулбай тургандыгын өзү деле алдын ала сезип турганын жашырбайт. Чындыгында эле элдин басымдуу бөлүгү конституциялык реформаны талап кылып турган.
Бул ирет баш мыйзамдын долбоору даярдалып жатканда коомчулук өзү активдүү катышып, сунуштарын берип жатышты. Мындан улам Конституциянын жаңы долбоорунда прогрессивдүү жактар бар экендиги айтылат. Өзгөчө конституциялык түзүлүш деген бөлүмдө маанилүү мазмун орун алган. Коомдук саясий маселелерге руханий маданий негиздери деген главаларда бул ойлор жакшы эле кирди да. Ал эми талаш тартыш жараткан бир топ беренелер бар. Айрыкча ошол мен айтып аткан биринчи конституциялык түзүлүштө 7-чи беренеде элдик курултай жөнүндө, 13-чү беренеде мамлекеттик тил жөнүндө айтылат. Учурда баш мыйзамдын жаңы долбоору жогорку кеңеште кароодо. Конституциялык реформанын ээси депутаттар. Андыктан акыркы чечимди алар чыгарышы керек жана баарынын астында жоопкерчилик алардын мойнунда. Булар бир аз чечкиндүү болбой жатышат. Мүмкүн өздөрүнүн баягы легитимдүүлүгүнө шек туулуп калган үчүн жоопкерчиликти албай жатышабы же башка себептер болуп атабы билбейм. Айтат элем, рас бүгүнкү күндө иштеп жаткан жогорку кеңеш ушул чоң саясий мааниси бар ишке кайдыгер болбостон дагы бир жолу чечкиндүүлүк менен бул маселеге кайрылып, анан референдумга алып чыкса, жалпы эл бүгүнкү күндө ушул маселени күтүп атат. 120 каймак бул жерде эмес, 120 каймак элдин арасында. Бул депутаттар убакытынча отуратасыңар. Бул баш мыйзам силер үчүн жазылган эмес, эл үчүн жазылды. Андыктан мен ушул 120 депутатка айта турган сунушум, талабым бар эле, элдин өкүлү катары. Бул мыйзамды өзүңөр үчүн турлабагыла. Бул мыйзам эл үчүн, мамлекет үчүн иштеши керек. 11 апрелге белгиленген референдумга чейин баш мыйзамдын долбоору кынтыксыз даяр болуусу зарыл. Өлкө мыйзам жолуна түшүп, тартип орношуу үчүн депутаттар да аракет кылуусу керек. Айрымдар эл өкүлдөрүнүн терс пикир айтып жатканынын себеби өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын көбү алынып калганы менен түшүндүрүүдө. Андыктан алар атайлап саботаж уюштурушу ыктымал деген күмөн саноолорун жашырбайт. Клара Кудайбергенова, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек. Президент Садыр Жапаров Казакстандын Казинформ агенттигине курган маегинде Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйыл күздө өтө турганын билдирди. Маек 1 мартта жарыяланды. Анда Жапаров кыргыз-казак мамилеси, Казакстанга 2-3 мартта боло турган мамлекеттик сапар, өлкөдөгү саясий абал тууралуу суроолорго жооп берген. Бизде 30 жылдан бери жемкорлуктун тамыры тереңге кеткен. Кыргызстан боюнча 300 адам менен алардын үй бүлөлөрү гана абдан байып кеткен. Ошонун айынан 3 ирет революция болду. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби таза эмес, адилетсиз шайлоолордон улам чыкты. Ошондуктан биз буга чейинки президенттердин катасын кайталабай таза шайлоо өткөрөлү дедик. Жакында жергиликтүү кеңештерге шайлоолор да болот, референдум өтөт, аны да өткөрөбүз. Андан кийин бизде парламенттик шайлоо болот деп билдирген. УКМК өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдраимовго таандык партия жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышып жатканын сындады. Атайын кызмат шайлоо процесстери ачык жана коопсуз өтүшүн камсыздоого, бийлик тарабынан административдик ресурстун колдонулушуна бөгөт коюуга өзгөчө көңүл бура турганын белгиледи. Дегенмен менен өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдраимовдун Ишеним саясий партиясынын жергиликтүү кеңештерге шайлоого аттанып жатканы тынчсыздандырат. Ал партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири катары катталган. УКМК дал ушул сыяктуу административдик ресурс колдонуу шайлоонун таза эмес өтүшү 2020 жылдагы октябрь окуяларынын негизги себеби болгон деп эсептейт деп айтылат маалыматта. Ошондой эле УКМК бардык саясий күчтөргө шайлоо мыйзамдарын так сактоону эскертип, эгер жаза басуулар болсо белгиленген тартипте чара көрүлөрүн билдирди. Алдыда эл жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлайт, бирок учурдагы эл тарабынан шайланган депутаттар канчалык эл ишенимин актады. Депутаттар өз функциясын толук аткара алыштыбы? Канчалык деңгээлде элдин кызыкчылыгына иштеше алышты? Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар канчалык аткарылды? Бул суроолорго кабарчыбыз кенен жооп издеген. Өлкөдөгү эң чоң райондордун катарын толуктаган Созак районунда ушул тапта жергиликтүү кеңештерге 250 талапкер катталды. Бирок алдыдагы шайлоодо аймакта 333 жергиликтүү кеңештин депутаты тандалышы керек. Анын 118 аялдарга берилген. Ал эми райондогу Көкжаңак шаардык кеңешине 3 партия катышуу үчүн билдирүү беришкен. 12 айылдык кеңеш бар. Көк Арт айылдык кеңешинен башка 12 айылдык кеңеш бардыгы өз талапкерлери документтерин толтуруп тапшырып жатышат. Мурунку шайлоолорго караганда бул шайлоонун өзгөчөлүгү талапкерлерге күрөө киргизилди. Анан билими боюнча орто билимден жогору болуш керек. Аттестаттын көчүрмөсү
нотариустан заверить этилген же дипломдун көчүрмөсү нотариустан ушул өзгөчөлүктөр бар. Анан 1000 сом күрөө. Ал банкка төлөнөт да ошол. Ал банкка төлөнүп, банктан БШКнын шотуна которулат. Бизге квитанциясын алып келип көрсөтөт. Көп иштерди аткарганга жетишпей калдык деген жергиликтүү депутат Омарбеков 4 жыл аралыгында аткарган иштерине токтолду. Ал 1 жыл аралыгында болгону 4 жолу сессияга чогулган күндөр болгонун айтат. Анткени айылдык кеңештин төрагасы чукул кырдаалдарда өз жоопкерчилигин аткарбайт дейт. Эл тарап боло турган, эл өкүлдөрү, особенно мына депутаттардын тарабынан ала турган бир төрага келе турган болсо, көп проблемалардан кутулабыз. Бул төрага бул депутаттарды атасы катары мындай айтканда жол башчы да, жолду көрсөтүп, мен ойлойм бул аткаруу бийликтин кызыкчылыгын ойлогон төрагалар болсо бул элдин бир ишеничи калбайт да. Депутаттардын ичинде биринчи ынтымактуу болуш керек. Ынтымактык. Депутаттар бөлүнбөй, ынтымактуу сактай турган бул төрага эсептелет. Ошондуктан мен ойлойм мына жаңы шайлоо болот, жаңы шайлоодо бир билимдүү балдар төрага болуп калса, мындай айтканда элдин да көйгөйлөрү чечилип, Айылдык кеңеш кварталына 1 жолудан кем эмес сессия өткөрүп турушу керек, бирок бул талап аткарылбайт дегендер арбын. Депутаттардын басымдуусу да эмне иш аткараарын, сессия өткөрүү тартибин билишпейт дешет. Алсак ушул райондогу Ырыс айылдык кеңешинде 1 жыл аралыгында болгону 2 гана жолу сессия өткөндүгү айтылат. Депутаттардын көпчүлүгү сессия өткөрүү кеңештин төрагасынын милдети экендигин айтып, айылдык кеңеш өз милдетин так аткара алган жок дешет. Эми аерде элдин көйгөйүн баары эле чечип берди дегенден алышмын. Себеби элдин көйгөйүн чечкен депутаттар деле бар арасында. Мен эми ошо Ырыстык мурунку саастын депутаттары капа болбосун, бирок өтө слабый. Себеби сессия өтүш немесин графигин билбейт да. Болбосо Ырыс кеңеш кейжи деген сайтка кирсеңер 2016 жылы 4 октябрда токтогон боюнча ошол жерге токтом кирген жок. Сессиянын токтому. Эгер мага неме кылсаңарчы. Себеби мен өзүм неме кылып ачып турам да. Кеңешке барса 20 адам, 15 адам барып эле сессия өтүп атат да. Анан толук кандуу, мисалы үчүн бир немеде 1 жылда 4 неме болсо, плановый сессия болгон болсо, ошонун өтсө бир экөөсү же бирөөсү өтүп атат да. Ушул сыяктуу көрүнүш Сузак айылдык кеңешинде да бар. Сузактын борборундагы айылдык кеңеш 1 жыл аралыгында канча сессия өткөргөнүн, анда эмне көйгөйлөр каралганын жооптуу депутаттар да айта алышкан жок. Мен точный маалыматым жок экен алар боюнча. Эсептеп көрүш катчыдан сурабайбызбы? Чоң катчы бар го. Мен жакындар мен как туура зантурагамын да, бирок аерде билесизби кандай монополия бар, башка болот. Мен жакындатпайт андай нерселерге. Жергиликтүү кеңештин депутаты эл тарабынан 4 жылдык мөөнөткө шайланган эл өкүлү айыл өкмөт башчысын шайлап, анын ишинин аткарылышын көзөмөлдөйт жана жетекчини иштен четтетүү укугуна да ээ. Айылдагы маселелерди түз көтөрүп, элдин атынан сүйлөгөн эл адамы, бирок бул статуска татыктуу боло албай келишкени бир топ. Коомчулук жаңы шайлануу алдында турган депутаттардан дагы эле үмүтү чоң. Мен кааларым ушу жакшы эл үчүн, журт үчүн, биздин бала чакалар үчүн иштей турган депутаттар келсе деген ойдом. Депутаттар шайланган мезгилде эле чуркашат. Анан айыл менен айрыкча айыл жериндегилерге эч ким кайрылып барбайт да, ал акыбалыбызды сурап. Ачык эле айтып коеюн. Анан кийин бул депутаттардан мен үмүт кылам. Айыл эң негизгиси айылдан башталат. Баардык чыган балдарыбыз, жигиттерибиз айылдан чыгат. Ушуларды караштырып койсо жакшы болот эле. Шаардык кеңештерге саясий партиялардан документ кабыл алуу бүгүн 1 мартта аяктады. Ал эми айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди каттоо 11 мартка чейин уланат. Үгүт иштери шаардык кеңешке 30, ал эми айылдыкка 20 күн берилет. Бибисара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад. 11 апрелде боло турган шайлоого талапкерлерди кабыл алуу бүгүн 1 мартта түнкү саат 12:00 аяктайт. Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышуу үчүн 29 саясий партия каттоодон өттү. Анын арасында мурдагы жана жаңы түзүлгөн партиялар да бар. Жаңы түзүлгөн Ата журт Кыргызстан партиясы да бардык аймактарда шайлоого катышаарын кезексиз курултайда билдирди. Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын кезексиз курултайы болуп өтүп, анда партиянын 11 апрелде боло турчу шайлоодо бардык аймактарда катышаары айтылды. Партиянын төрагасы болуп 41 жаштагы Айбек Маткеримов дайындалган. Айбек Маткеримов партия жаңы түзүлгөнүн, саясий өнөктүк жаңы жүздөр менен аттанганын билдирди. Биздин партия жалаң,
халк арасынан чыккан карапайым калктын ар бир биздин кыргызстандыгыбыздын жашоо шарты менен жакындан тааныш адамдар үч болуп кирди. Ошондой эле биздин партиябыздын арасында баягы илимдин, билимдин ар кайсы тармагынан, өзүнүн кесиптик жагынан, өзүнүн жанагы жасап жаткан жумуш жагынан элге оң таасирин тийгизген, эл арасында кадыр баркка ээ болгон адамдар, инсандар менен биздин партия куралды. Биздин партиянын тарыхы өтө кенен, тарыхы бай партия. Кезексиз курултайда партиянын талапкерлерин аныктоо боюнча жабык добуш берүү жүрдү. Анда билингендей 45 жаштагы ишкер Бабур Толбаев талапкерлердин тизмесинде сап башында туруп, партиянын Бишкек шаары боюнча лидери болуп дайындалды. Ишкер программага атайын өзүнүн жаңы реформасын киргизген. Реформада иллюстрация, билим берүү, маданият тармагы, мамлекеттик башкаруудагы жана жергиликтүү башкармалыктардын реформасы камтылган. Мен ойлойм биздин мүчөлөр арасында ушундай күчтүү саясатчылар бар, менеджерлер бар, башкаруучулар бар. Мен ойлойм ушул жаңы лидерлер бар. Мен дагы ушу жаңы лидер болуп келдим. Кудай берсе мен ушул барлык энергияны барлыгын жумшайм, ресурстун барлыгын жумшап, ушул билим тармагында, маданият тармагында, албетте ушул шаардык инфраструктура проекттерди аябай көп өзүбүз инвестиция алып келебиз, Кудай берсе. Жергиликтүү кеңештердеги шайлоого буга чейин катышпаган партиялар келе жатат деген кабарлар тараган. Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышуу үчүн бүгүнкү күнгө карата жалпы 30дан ашуун саясий партиядан арыз түшкөн. Түнкү саат 12ге чейин бул сан өзгөрүшү мүмкүн. Бул өнөктүктө аты буга чейин угула элек жаңы партиялардын саны көп. Ал эми айрым саясий партиялар күчтөрүн бириктирүү чечимин кабыл алган. Алсак реформа партиясына саясатчылар Элдар Абакеров, Аймен Касенов жана Кара Сооронкулова Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн бириккенин жар салган. Что есть такие партии нового типа, партии, которые объединяют ярких, талантливых, прогрессивных. Шайлоого шымаланып Ынтымак партиясы да аттанган. Анын лидери жаш депутат Марлен Маматалиев. Эске салсак, ал буга чейин элге жек көрүнчү болгон Мекеним Кыргызстан партиясы менен парламенттик шайлоого аттанып бети күйгөн. Биздин эл партиясы да курултайын өткөрүүгө жетишти. Анын лидери ыктыярчы Аскар Алмазуулу. Анын курамынан жарандык активист, блогер Болот Ибрагимов менен ырчы Анжелика Кайратованы да көрүүгө болот. Во имя процветания и стабильности Кыргызской республики. Кыргызстан элдик демократиялык партиясы болсо өткөн аптада курултайын өткөрүп, тизмесин аныктаган. Партия лидери Артур Медетбеков ал эми саясий бирикменин курамында партиядан партияга өтө качып, кызматтан кызматка отуруп, бир да алгылыктуу иши менен эсте калбаган Темир Сариев. Бишкек шаарына мэр болуп, курман ыраазы болсун деген сөз менен эсте калган Азиз Суракматов, Марат Султанов, Жаныбек Бакчиев жана башка алчы таасын жеген эски карышкырлар бар. Эске салсак, 11 апрелде 448 жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Мунун ичинен 28-и шаардык, 420-сы айылдык кеңештер. Шайлоого катышууну каалаган партиялардын арызын кабыл алуу бүгүн 1 мартта түнкү саат 12:00 аяктайт. Азыркы учурда партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлеринин тизмесин түзүүдө. Нуржан Султанбекова, Аскар Шаршеналиев, 7 канал, Бишкек. Өлкө аймагында, анын ичинде Баткен облусунда да малдын жана эттин баасы жогору. Базардагы баалардын өсүшүн ар ким ар кандай жормолдоп келет. Жергиликтүүлөр баалардын көтөрүлүшүн башка өлкөлөргө малдын экспорт болуп жатканын себеп катары көрсөтүп жатышса, айрымдары тоюттун да баасынан көз каранды болуп жатканын айтышат. Бул жылы облуста тоютка болгон таңкыстык жаралып, бүгүнкү күндө беде жана самандын баасы 70 сомго кымбаттаган. Базарда адаттагыдай эле мал көп, бирок акыркы айларда баасы кескин жогорулаган. Базардагы койлор эттүүлүгүнө жараша 14 000 сомдон 25 000 сомго чейин сатылып жатат. Бул баа өткөн жылга салыштырмалуу бир топ кымбат. Эмне үчүн дегенде азыр Өзбекстанга кетти, Тажикстанга кетти малдар экспорт болуп. Ошон үчүн Өзбекстан менен Тажикстан кетпегенде арзан болот эди, этибиз ham арзан болот эди. Мол бакканга дагы оңой эмес. Чөбү бар, жеми бар дегендей сөздөр да. Жемчөп кымбатпы? Эndi жемчөп азыр мынашындай малдарда кыймат. Анан күздө болсо арзаныраак болуп калат. Чындыгында базарда чөптүн да баасы кымбаттаган. Өткөн жылы саман жана беденин бир таңгагы 150 сомдон сатылса, азыркы тапта 250-270 сомдон болууда. Буга мал тоютунун кымбаттыгы себептешет сатуучулар. Качек Өзбекстандарда кымбат болсо, шаяка кирип кетип атат да, бизде көтөрүлүп кетип атат. Көчөм эле ошондой болуп атат. Баккан малды алып өтүп Өзбекстан, Тажикстандарга өтүп кетип атат да, бизде кымбаттап атат. 200дөн келип атат, 220, 230дан 270ке чейин кетип атат да беделер.
Саманам арзан еді, арзан беріп аттады. Азыр саманам қымбат. Мал тоетунун кымбаттыгы облуста өтө аз өндүрүлгөндүгүнө байланыштуу дешет мындагылар. Келерки жылы мындай таңкыстык жаралбашы үчүн айдоо жерлерин 600 гектарга көбөйтүү чечими кабыл алынган. Бишкек шаарынан, Ош шаарынан келгендигинен транспортировка маселеси, ГСМ маселеси кымбат болгондуктан ошолорго дагы баанын өзгөрүлгөндүгү байкалууда да. Жергиликтүү бийлик органдары дагы ойлоп эле ушул ишкерлерибизге, дыйкандарыбызга ар тараптан колдоо көрсөтүү максатында толук кандуу иштер жүрүп атат. Баалардын кымбаттыгы карапайым калктын кендерин кесип келет. Мындан улам Айыл чарба министрлиги тиешелүү чараларды көрүүсү зарыл дешет жергиликтүү тургундар. Ажамал Мырзадолат кызы, Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кызматта мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Саламатта болуңуздар.